Саламатсыздарбы, түз ободо учур маселеси. Биз ким элек, ким болдук, кайда баратабыз? Кантип улутка дем берип, муунду уңгу жолго салып, дүйнөлүк бийиктиктерге өнүгүп чыгабыз. Дал ушул маселени талкуулайбыз. Ал арада Кыргызстанда Алымбек Датканын 225 жылдык улуттук деңгээлде белгилөө башталды. Жакында эле Ош облусунун Чоң Алай районунда жогорку деңгээлде уюштурулуп, саякатчылардын дагы көңүлүн бөлдү. Дал ушул багытта бизде кыска тасманы азыр режиссерубуз сунуштаса, Алымбек Датка Асанби уулунун саясий мамлекеттик ишмердин көсөмдүн бейнесине бир көз чаптырып алып, андан ары талкууну улантабыз. Журттун кызыкчылыгын, элдин мүдөөсүнүн керт башынан, жеке кызыкчылыгынан жогору тутуп, элине саясий кыраакылык менен кызмат өтөгөн Алымбек Датканын саясий мына бейнеси бүгүнкү муундарга кандай өрнөк боло алат? Биз түз ободобуз. Студияда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жумагүл Ураимова, Кыргыз Республикасынын Маданият министринин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Топчубай Доспаев, Ош облустук аялдар кеңешинин өкүлү Буажар Казыканова, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Токтош Абыкеев. Кутман күнүңүздөр менен биз кантип муундарга дем бере алабыз? Саясий көсөмдөр, тарыхый инсандар, мына ушундай биздин уңгу туткан журт туткалары бүгүн бизге дем боло алабы? Бул багытта ушул улуттук дем, уңгу жол, дүйнөлүк бийиктик доктринаны ишке ашырууда кандай иштер жүрүп жатат? Сизге кайрылсам, Жумагүл Ураимовна, облуста кандай иштер аткарылып атат? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы кабыл алынып, бүгүнкү күндө ошонун алкагында иштер алып барылып атат. Бардык жерде иш чаралар түзүлгөн, жумушчу топтор, уюштуруу топтору түзүлүп, жасай турган иштер белгиленип, иштер алып барылып атат. Биз эми уңгу жол жарлыгын турмушка ашырууда анын негизи, маңызы, өзөгү болгон улуттук каада салттарыбызды, мекенибизге болгон сүйүүнү, элибиздин биримдигин, эли журтубузду, кооз жерлерибизди, анын ичинде ошо өнүгүү багыттарынын бири болгон айыл чарбабызды, социалдык мамилелерди, билим, тарбия, маданият айта берсе, ушул багыттардын бардыгын камтыган жарлыкты ишке ашырууда биз сөзсүз өткөн тарыхыбызга, бай тарых мурастарыбызга, бизде ушул күнгө келишибизге, өбөлгө түзгөн мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн чыган устаттарыбызга, тарыхый инсандарыбызга сөзсүз кайрылабыз. Себеби ал кишилердин жасаган иши, өмүр жолдору биздин өлкөбүз менен тыгыз байланышта болуп турат. Мына ошолордун бири Кокон хандыгындагы белгилүү мамлекеттик ишмер
Алымбек Датка Асанбей уулунун 225 жылдык мааракесин улуттук деңгээлде белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2026 жылдын 16 июнунда 482 тескемеси чыккан. Ал тескеме менен быйылкы жылы белгиленүүчү юбилейлик иш чаралардын тизмеги бекилген. Ошол жерде ошо башындагы эле пункттардын биринде улуттук деңгээлде Алымбек Датканын 225 жылдыгы белгиленсин деп тамай жазылып турат. Бүгүнкү күндө биз Ош облустук ыйгарым уктуу өкүлүнүн дагы буйругун чыгардык. Уюштуруу тобу, жумушчу топ түзүлдү. Тиешелүү кишилерден ар кимдин аткара турган иштери боюнча белгиленди, тапшырмалар берилген, райондорго жеткирилген. Биз менен бирге Ош шаардык мэриясы, Маданият маалымат министрлиги менен чогуу биз чоң иш чараны иштеп чыгып, азыр бекитүүгө сунуштаганбыз. Бүгүн эртең ал бекитилип калат. Биз аны эле күтүп отурбастан ушул иш чараны баштай берели деп, ошол Алымбек Даткан өзүнүн кичимекени болгон, өзү коргогон, ар кандай жаман ниеттеги адамдардан өнүгүп өстүрүүгө багыттаган Чоңалай районундагы Ленин чокусунун түбүндө Ачык Таш деген айылда альпинисттердин лагери бар. Ошол жерде Алымбек Датканын 225 жылдык мааракеси менен бирге альпинисттик туристтик сезондун ачылыш мааракесин өткөрдүк. Мен өзүм да барып катыштым, уюштурдук. Ал жерде райондун эмгеги абдан чоң болду. Биз жактан дагы колдоолор болду. Облустук, райондук жетекчилер, жогорку кеңештин депутаттары катышты, чет элден келген туристтер катышты. Жалпы ошол жердин тургундары катышты. Ал жерде кол өнөрчүлүк, каада салттар боюнча, спорттун улуттук оюндарыбыз боюнча бүт бардыгы жасалды. Анан ошо жергиликтүү маданият кызматкерлери тарабынан Алымбек Датканын басып өткөн өмүр жолу, тарыхый учурларын чагылдырган сахналык көрүнүштөр даярдалып чыгып тартууланды элге. Эл аябай таасирленип жакшы кабыл алды, таасирдүү болду бул иш чаралар. Туристтер менен баарлашуулар болду. Ал кишилерге дагы биздин өткөн тарыхыбызда кандай инсандар жашап өткөн, алар кандай эмгектерди жасаганы жөнүндө кеңири маалыматтар берилди. Алар үчүн да абдан кызыктуу болду десек жаңылышпаймын. Буну менен эле токтоп калбайбыз. Сентябрь айында Алай районунун борборунда дагы бир топ иш чараларды өткөрүү белгиленип атат. Алымбек Датканын, Курманжан Датканын эстеликтери жасалып атат. Алардын атына коюлган эс алуу бактары бар, эс алуу жайлар. Алар ремонттолуп атат. Курманжан Датканын музейи, райондук маданият үйү капиталдык ремонттон чыгарылып атат. Ошондой эле стадиондо театрлаштырылган оюн зоокторду өткөрөбүз. Иш пландар түзүлдү. Улуттук спорттук оюндар, көк бөрү, алыш, ат жабыш сыяктуу жаат, май, сал бурун биздин ошо бай мурастарыбызды мындай тасын тамай көрсөтүп турган ошондой көрсөтүүлөрдүн баардыгы ушул иш чарага камтылган. Андан соң азырынча өтө турган күнү белгилене элек Ош шаарында, Ордолуу Ош шаарында республикалык деңгээлдеги иш чара чоң деңгээлде 7 дубанын катышуусунда, бийлик өлкө жетекчилерибиздин катышуусунда, кошуна мамлекеттердин расмий конокторунун жетекчилерин чакырабыз деп турабыз. Ошолордун катышуусунда калктын калың катмары менен бирге чоң иш чараны өткөрүүнү пландап турабыз. Ал эми жакындаганда бул боюнча дагы кеңири маалымат беребиз сиздерге. Башталды. Ошол саякатчыларды аябай таңдантканы 31 жашында Алымбек Датка титулун алып, 32 жашында ошол Анжиянда, Кокон хандыгында ишмердүүлүк жүргүзүп, анан Ошко баарын бириктирген данакерлиги, этностор аралык достукка данакерлигине ушунчалык жогору баа берилгени айтылып атат. Ал эми Ош шаарына келсек, шаардагы, каладагы борбордук көчөлөрдүн бирине Алымбек Даткан ысымы ыйгарылып олтурат. Мына ушул көрүнүштөрдүн өзү улутка, муунга дем боло алабы бүгүнкү жаңылануулар? Албетте. Мына өзүңүз айтып тургандай эле, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жол. Ушул 3 сөздүн аркасында адамга, мына жалпы эле кыргызстандыктарга дем бере турган, күч бере турган, шык бере турган неме сезилип турат да. Демек, биз азыр айрыкча чыгармачыл инсандар ушунун аркасында иштешибиз керек. Мына поезд жылды ордуна. Бир учурларда бир теманы баштап алгандан кийин козголуш өтө кыйын эле. Азыр ошонун мына оңгу жолдун доктринанын жобосу биринчи президентибиз колдоп бергенден кийин эле ар бир тармак өзүнчө иштей баштады.
бирок албетте азыр механизмин ар бир министрликтер өздөрүнүн багыты боюнча механизмин азыр иштеп чыга турган болсо эле кудай буюрса жакшы жолго түшөбүз. Себеби мына азыр туура айттыңыз, Алымбек Датканын мына бул биздин республикалык эмес дүйнөлүк деңгээлге чыгара турган немеси маңызы бар. Бул өзүңүз айткандай 31 жашында ошол кишинин дымагын айтыңыз. Ошол кишинин улуттук баалуулуктарды, улуттук ойлорду бүт бардыгын камтыган оюн ишке ашырып, башка улуттардын да бардыгын бириктирип туруп, ошол учурдагы борборду мына аймакта ошко келтирүү, ошол учурда бул чоң күч керек эле. Ошондо шаарды оңдолгону, шаарда бирдейинен бир 9 көпүрө бирдейинен салынган экен, медресе, мечиттер салынган экен, андан тышкары социалдык объектилер салынган экен. Алымбек Датканын ошондогу мына Ош шаарына кошкон салымы азыр мына эми кийинки мэрлер эми ошону кыла баштады. Бул ошол учурдагы чоң нерсени баштагандыгы мына уланып атат. Ошону эске алып, анан Ош, Ордолу Ош шаарында Владимир Ильич Лениндин атын алып туруп, ошонун ордуна мына Курманжан Датканын жолдошу Алымбек Асанбей уулу ошонун атын ыйгаруу бул чоң нерсе болуп атат да. Бул кыргыз элинде, кыргыз тарыхында чоң өзгөрүү. Демек биз туура жолдо баратабыз. Ошонун аркасында дагы азыр маданият тармагында Маданият министрлиги дагы азыр иштеп чыгып атат. Ал театр тармагынын өзүнчө спектакльдер коюлуп атат. Кино тармагы боюнча азын олак даректүү тасмалар пландаштырылып атат. Мына китепканалар азыр тынбастан ар бир семинарларды, окууларды уюштуруп аткан кези. Андан тышкары музыкалык мектептер. Мына музыкалык мектептер дагы азыр музыка жаатында аябай жакшы кадрлар чыгаруу максатында көп эмгектер жарата баштады. Музыкалык мекемелер, университеттер азыр жалпы эле министрликтин алдында биздин уңгу жолго жаңы өзгөчө кылыш үчүн гимнди дагы тексти менен гимнди иштеп чыгып ошонун үдөсүндө дагы бул дагы уңгу жолдун ишке ашыра турган бир касиети. Андан тышкары азыр жалпы мындайча айтканда кайра жаралуу доорунда жашап аткандай сезилет. Мына мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде иш-чаралар башталды. Көргөндөр таңданып атат. Эми коомчулуктагы карап турбай, коомчулукта аракет кылыш керекпи? Өздөрү демилге көтөрүп, өздөрү сунуш берип. Албетте, арбаңыздар кадырман кылайык. Мына бул Алымбек Датканын кечээки Чоңалайда өткөн иш-чарасы албетте көпчүлүккө кызыктуураак болду. Анан мындай айтканда сүйүнүчтүү дагы кабар болду. Чет элдик туристтерге дагы жагымдуу болуптур. Бул Алымбек Датканын көрөгөчтүгү, көсөмдүгү ушу 31, 32, 33 жаштарында ушу Андижан вилаятинде Кокон хандыгында мэр болуп туруп Ошко борборду жылдырыптыр. Демек булардын данышмандыгы, көрөгөчтүгү, көсөмдүгү болуп эсептелет. Анан мен баалаган дагы бир жакшы жери бул үй бүлөлүк ынтымактыгы, эр иш аркактыгы. Курманжан Даткан менен Алымбек Датканын экөөнүн бирин оюн бири толуктап, бири-бирине акыл берип, кеңеш берип, бирге иш алып баргандыгынын жыйынтыгы деп ойлойм. Себеби дегенде ал балдарын да ошондой тарбиялаптыр. Ар бир районго аким кылып шайлаптыр. Мисалы, борбор болуп турган болсо, ошол бирге иш алып барып, канча жыл иш алып барып, элге патриоттуктукта кыргыз элин сактап калыш үчүн, салтын санаасын сактап калыш үчүн бүтүндөй кыргызды бириктирип, башын бириктирип, бир бүтүм кылып турушунун өзү үй бүлөлүк ынтымактын жогорулугу. Экөө бири-бирине өтө шайкеш келген. Ошондуктан булар дүйнөлүк бийиктикке чыгышты. Курманжан Даткан мисалы дүйнөлүк бийиктикте, дүйнө таанып турган аял. Биз сыймыктанган Датка деген бул баягы эме да, калыс адам, мындай айтканда, адилет адам. Демек Алымбек Датка дагы ошондой адилет болгондугу үчүн аял кишини сен үйдө отур, мына мен эле чече берейин бардык дебей ошону ишке аралаштырып жүргөндүгүнүн себебинен кийин Алымбек Датка өткөндөн кийин да Курманжан Датка пурчатпай фергана бирөөнү сактап калып атат. Бүтүндөй
кыйынчылыктардан ишин улантып кетти. Бул ошо экөөнүн ынтымактыгы деп ойлойм. Бул элге үлгү болчу нерсе, дүйнөлүк бийиктикке чыкчу нерсе, ар бир кыргыз үй бүлөсү үчүн үлгү деп эсептейм мен. Мына ушундай саясий көсөмдөр аркылуу, ушундай тарыхый инсандар аркылуу биз муунга дымак жарата алабызбы? Бул туура кадам деп ойлойсузбу? Мына режиссер, ошо жазуучу, маданият кызматкери катары Токтош Абыкеев, сизге? Албетте, бизде бир мындай жаңылыкка тез, жаңы сөзгө, жаңы идеяга тез кирип кеткен эл экенбиз дагы. Мына бул өнүккөн мамлекеттер деп атабыз. Европа, Америка да ушулар. Да ошо сыяктуу мамлекеттер акчаны биринчи орунга коюп беришти да. Анан мындай бизге окшогон кыргыз сыяктуу көчмөн элдер ушулардын каада салттарын акырын жогото башташты да булар. Ал бизге жагып кетти дагы, дароо каада салттарды жогото баштадык. Негизи дагы бирдеке бар экен да, мына бир ой. Мына Топчубай аябай жакшы билет. Мен мына Толубай сынчы жөнүндө чоң бир киносценарий жазыш үчүн мен бир 5-6 жыл ушул биздин каада салтты кантип кыргыздыгын сактап калды. Кантип эле ушул Кытайды чаап алды. Мен ишенбечү элем кичинемде. Биздин жомоктор да ошентип кыргыз ар бир эл өзүн мактай берет да, же ар бир уруу өзүн мактай беришет. Көрсө биздин мына бир эле хандыкты сактап калыштын өзү хандын баласы хан болот экен да, вазир эч качан хандыкты талашпайт экен. Мына Амир Темир дагы хан өзү хан деген жок. Мен амирмин деген да, мен геним да жок. Анткени ген дегенден кошумча хандын тукумун балдарын кичинесинен, жаңы айтып аткандай, кичинен сактайт экен. Биздин урууну, биздин ата салтын уят кылба деп саясий жагынан анан ушундай кылып сактаган экен. Анан баягы хандыкты талашпаган жерде ордо чачылбайт экен дагы, элди кармаганга да удобно болот. Экинчи аябай мына кеңештүү сынчылар болгон экен, акындар болгон экен, палвандар болгон экен. Ар бир байдын, ар бир областтын, анан хандыктагы кайерге барбасын ошонусу менен сыймыктанышат экен, тулпар аттары менен. Ошондо сынчылар айткан кеңешти сөзсүз хан аткарат экен. Бизде баягы СССРдин убагында өтө жакшы нерселер болду. Ошонун ичиндеги бир немеси биздин салттар жоготуп коюшуптур. Ханга сынчылар кеңешин айткан бул сөз закон экен да, аткарылат экен, аларды эме кылбайт. Толубайдын көзүн чукуп алышы, же болбосо токтогул ырчы, мурдагы токтогул ырчы. Ал биздин акындар беткел айта берген да. Ошо хандыкты көпчүлүк сактаган экен өзү. Себеби генди карап көргөндө, мисалы жет атаңы бил деген сөз кыргыздардык. Бул жөн эле сөз эмес экен. Абдырайым, Токтош неме деп жет атаңа атап коюш эмес. Жет атаңды Кудайым кайсыл уклондо сага талантты берди. Бирөө жыгач уста, бирөө жылкыны билип алышат. Мен канча жылкы билсем да билбейм. Биздин уруу мисалы искусствон адамдар экен. Мен чоң аталарым, бабаларым да ошол комуз черткен, манас айткан кишилер экен. Ошо сыяктуу балдарына профессия бергенде биз баягы бир мода болуп кетти. Юрфакка тапшырмай болду бардыгын. Ошо юрфакты окуган бир менин жыеним атасына апайт, силер пара алган окуттуңар да мени. Бул кирик душада. Көрдүңөрбү, өзү каалаган профессорлор тандай баштадык. Анан кийин бай бол дей турган сөз боло баштадык. Ошол кеңеш акча биринчи орунда болбоп туруп кыргыздарда. Мен аябай катты изилдедим, Топчубай билесиң. Акча эч качан биринчи орунда болбоп тур. Ошол мисалы үчүн руханий байлык жогору. Руханий байлык биринчи орунда тур. Мына ошол сиз айтып аткан түпкү жолубузга, түпкү багытка, оңгу жолго ушундай инсандар менен келгенибиз туурабы? Үлгү катары, идеал катары. Албетте да, албетте. Азыр мына Абдывали Алтын комуз деген жаңкы немесин уюштурду. Ушунда дагы эки адам өзүн көрсөтүш үчүн эмес. Айтыштарда чыгат эки адам, Ошону эми ошолор Токтогулдун өмүр баянын, чыгармачылыгын, Коргоолдукун, Эшмамбеттикин, Барпыныкын айтып атышат да. Жайылтып, элге жеткирип, сиңиртип. Токтогул Гедей дыйкан үйүндө туулган, анан Сибирге айдалып кетти, анан келди дегенден башка ар жагын биз мектепте окуган ойдон калып калдык да. Токтогул өзү укмуштай сонун гудул болгон экен, күү черткен экен. Анан күрөшкө түшкөн киши болгон экен. Күрөшкө түшчү экен ал Токтогулдар. Мына гранны. Анан өзүнөн кийинкилерди тарбиялаган экен. Чындап тарбиялаган экен, кооз эмес. Мына бала боло турган бала экен деп эриштип. Муундарга сабак болгон,
Биз эгерде мен ошол сценарийлердин аркасынан карап көрсөм, биз баары биринчи орунга акчаны койбошубуз керек экен да. Баягы жөнөкөй бир жалпак сөз, Кудай жараткандан кийин багат экен, бирок акчаны биринчиге коюп койгондо биздин кандай сонун акылдуу депутаттарыбыз бар эле. Түпкү Өздөй балдар болду дагы, кеңеш укпай коюшту, акчаны биринчиге калды дагы, баарыбыз жаман көрүп калдык. Токтош айтып аткандай, чындап эле биз өзөгүбүзгө барышыбыз керек да. Өзөгүбүздө биз байыркы калкпыз, байыркы кыргыз эли, кырса жок болбой турганса, чапса жок болбой турган, тийген сайын канча мокогон эмес эч качан. Мына ошон үчүн кыргыз элинин баалуулуктары дәл кетен келе атпайбы. Ошол нерсени азыркы муунга, кийинки муунга өткөрүү ушул мына доктрина учурунда чыкты да. Ошону азыр пайдаланып, элге жайылтып, элдин канына сиңирип, анан биз ушундай калкпыз, байыркы баалуу калкпыз, өзөктүү калкпыз деген нерселердин баардыгын айтышыбыз керек. Албетте түп белгилеп атасыз. Биз маданий, руханий байлыкты жогорку койгон, биз утурумдукка алакысыган эмеспиз депчи. Мына бүгүнкү дагы ушул көрсөтүүнүн темасы Алымбек Датканын көсөмдүгү, саясий көсөмдүгү. Азыр белгилеп айттыңыздар, 31 жашында Датка, 32 жашында Кокон хандыгында чоң жоопкерчиликти алган деп. Эми ушул гер башынан, жеке кызыкчылыктан, элдин, журттун, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, мамлекеттүүлүккө умтулуп, конституция, мыйзам жокто ушул мамлекеттүүлүктү түптөөгө кадам салганы бүгүн мамлекеттик, муниципалдык кызматта иштеп аткан кызматкерлерге үлгү боло алабы? Улам эле коррупция чыгып атат. Мына бүгүн кандай үлгү болуш керек? Мына Алымбек Датканын бейнеси, саясий ишмердиги, пикириңиздер? Мен эменде практикамда мындай айтканда, мен аялдар кеңеши болуп көп жылдан бери иштеп атканда мындай болду. Ушул биздин айылдан ар бир айылдын өзүнүн бир сыймыктанчу аял кишилери да бар дегендей, ошонун ичинде кадырга жетүү, бабалар туу туткан касиет деген мындай бир китепче жазып, ошого биздин айылдын эң алги көрүнүктүү, мындай айтканда СССРдин депутаттары болгон убагында, мындан 100 жыл башта, ошолорду ушул китепке киргизип, анан кийин ошол бүт мектептерге ушул китепти таркатып, ондон райондун музейине дагы берип, окуучуларга, жаштарга үлгү болсун, сабак болсун. Мисалы биздин айылда Кудайназарова Ражап деген эжебиз болгон экен. Ал партиянын мүчөсү эле дагы, ошол келбесе биздин партиялык согуш болбойт эле. Ал башка айылда кызынын, неберелеринин айылында турат эле, ошону алып келбесек өтчү эмес да. Ошонун атына биз көчөнүн атын бергенбиз, бир подстанциянын атын бергенбиз. Ражап Кудайназарова. Ушуну биз азыркы күндө дагы ар жыл сайын мектептин окуучуларына үлгү кылып көрсөтүп келебиз. Себеби ал Москвага кеткенде үкалар айтат, ушу Жаңы Базардан Чечтөөгө чейин 2 бет болуп тосуп алчу элек. Кеткенде анын үйүндө туу илинип турчу эле. Анан ал кишиге үй салып беришкен экен, мамлекет. Москвадан келсе үй даяр болуп калыптыр. Бирок ол эже айтыптыр, мен силерге үй сурабадым го, эмнеге үй бердиңер мага? Мен ошо үйүмдө эле үйдө отурам, ошо бир комнатта эле. Бир эле кызым бар. Мунабу контор болсун деп өкмөткө конторго берип койгон экен. Ушул контордо биз кечээки жакынга чейин ошо пайдаланды мамлекет, өкмөткө. Анан Паша эже деген болгон экен, СССРдин депутаты. Ал ошо ферма башчы болгон экен дагы, эми шундук иштерди жасашкан экен. Биз ошолорду үлгү тутуп, жаштарга ар бир эме сайын класстык сааттарда дегендей, баягы жакшы адам жанында деген рубриканын астында дил баян жаздырып, алардын өмүр баянын маектешип, тегерек столдорду өткөрүп жүрөбүз. Бул көп эле мындай айтканда таасирдүү сабак болуп пайда берип атат. Себеби депутат кыздарыбыз чыкты. Анан кийин ошол Исанов айыл өкмөтүнөн чыккан доктор, кандидат, ар тарапта Кыргызстандын булуң бурчунда иштеген жогорку кеңештин депутаттары чыккан экен. Ошолордун баардыгын топтоп, ушул бир китепке киргизип туруп, анан бир күн чакырып баардыгын сыйлап айыл өкмөтүбүз.
эл окуучулардын баарын чакырып, мектеп окуучулары бүт тизилип көрүп турушту. Алар ушунчалык бир жага деңгээлде сүйүнүштү, алар сыймыктанышты. Анын үй бүлөсү, эли ошондой эле жаштарга бул чоң тарбия болду деп эсептейм. Оңгу жолдо. Мына кече оңгу жол чыккандан кийин биз райондогу аялдар кеңеши, анан ардагерлер кеңеши, чернобылчылар, афганецтер баардык уюм биригип туруп, ай сайын семинар өткөрүп атабыз. Ушу биз кемелеп ким болдук? Каада салтыбыз жоголуп кетпей атабы? Биздин өзүбүздүн улутубузду сактап турган биздин тилибиз, салтыбыз, кийимибиз, маданиятыбыз, баалуулуктарыбыз. Биз ушуларды кантикенде сактап калабыз? Жоголуп кетпеш керек. Себеби кыргыз мамлекет боло электе салт сана менен закон жогунда эч кандай уруш талашы жок, жакшынакай үй бүлө күтүп, ошол эле эл ынтымакта жашап, кыргызды кыргыз кылып сактап келишкен. Аял кишилер, энелер, кыздарды дагы жоопкерчиликке тарбиялашкан. Эркек балдар жоого аттанган кезде үйдө калып, аларды жаатканга кыздарды дагы үйрөтүшкөн. Баягы энелерди сүйрөп түшүп, дарактын будактарын чаңытып, демек бул элде атчан адамдар бар экен деген кыязда душмандар сес тартып кире албай турган түлүктарды жасап турушкан экен биздин энелер. Биз азыр ошентип эч качан жоголбойбуз, оңгу жолдо баратабыз, бекенчил сезимди ойготобуз. Илгертен бизге каныбызга сиңип келеткан энелердин салтын биз сактап калып, албетте жаштарга үйрөтөбүз деген дымак менен дүйнөлүк бийиктикке чыгабыз деп атам. Алымбек Датканын басып өткөн даңазалуу жолу, анын адилеттүүлүгү, эл башкаруудагы, анын тазалыгы, элдин көйгөйүн чече билүүсү, ошол мезгилде элдин башын бириктирип башкара билүүсү сөзсүз бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге үлгү боло алат. Мынабыл биз буга чейин биздин муундар Алымбек Датка жөнүндө маалыматыбыз болгон, окуп келгенбиз, кинолорун көрүп жүрөбүз. Бул 225 жылдык иш чарасын өткөрүүдө бүтүндөй мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер даярдоо иштерине катышып атабыз. Ал боюнча буклеттерди жасап атабыз, мына төш белгилерин чыгарууга даярдыктар көрүлүп атат. Кыска метраждуу тасмалар тартуу, ошолордун баардыгын элге журтка көрсөтөбүз. Анан ал кишинин ошо мамлекеттүүлүктү түзөм деп, кыргыздын башын бириктиремин деп, ошол иш аракеттеринин негизинде хандыкка жакпай калып, анын өмүрү кеткенини баардыгыбызга мындай жеткиликтүү, албетте үлгү ала турган көп жагдайлары бар. Азыркы кызматтагы инсандар сөзсүз ошол кишинин басып өткөн чыйырында жүргөн болсо эч качан адашпайт, эли журтуна ак кызмат өтөйт. Мына оңгу жолдо дагы бир пункт бар. Осуят деген. Кыргыз эли осуятты аябай баалаган, барктаган. Мына Алымбек Датканын бир осуяты өзү башы алынып, өзү о дүйнөгө кетсе дагы, ошону Курманжан Датка Алымбектин осуяты эле деп туруп, эсиңердеби кинодо Курманжан Даткан элдерди жыйнаган, урууларды аркадан туугандар келген, бул жактан Сарыөзөдөн, немеден ошолор топтоп туруп, мына курултай өткөргөнү. Мына ошол жаш болсо дагы, ошо эжем айткандай Курманжан Датка менен эри шаркак мамлекеттик иштерди дагы чогуу чечишип, анан кийин осуят калтырган экен. Ошо осуяттын аркасында булар Курманжан Датка бир ашын бириктирип, орустарга кандай саясат кылабыз, кандай бириктиребиз, элди кантип сактап калабыз, кандай мындан кийин кыргыз элинин немеси тагдыры кандай болот деп Курманжан Датка ошо курултайда сүйлөп, ошо элди немеге алып келген. Ушул нерсе дагы мына маани беришибиз керек да, ар бир жерде осуятты бийик тутушубуз керек. Мына Союз учурунда Лениндин осуятты таптакыр эле башот менен кирдик эле. Бирок азыр осуятты мейли Алымбек Датканын осуяты болсун, может быть башка бир улуу инсандарыбыз, чыгаан инсандарыбыздын осуяты, Манастан баштап бүт биздин улуу барктуу инсандарыбыздын осуяттарын ишке ашырып отурсак, бир топ жылыштар болот деп ишенем. Эми ушуну баарын таасирдүү кылып муунга кантип жеткиребиз? Муун китеп окубай калды. Ошол Алымбек Датканын саясий карьерасын алсак,
азыркы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жигиттер сыймыктанып таңдана турган карьера булчу 30-31 жашта ошончолук элдин ишеничине кирип, жада калса ошол Фергана өрөөнүндөгү чоң таасирдүү саясий күчкө айланышы бул мына жомоктогудай эле көрүнөт, сезилет. Кантип жеткиребиз? Кандай таасирлер? Жаш экенде дегенде сөз болуп атат да, 30-31 жашында. Өзү кыргыздардын жигиттеричи 14 жашында мамлекетти башкаранга даяр болуп калыптыр. Оны мен аябай жакшы билетмин. Жаш балдар 9 жашына келгенде, баягы аксакалдардан бир киши чечпейт экен. Балдар жетилип калыптыр булар. Бекер жүрбөсүн деп туруп тренер чакырчу экен, башка жактан. Жана футболдорго чакырышат го, бир канча Машыктыруучулар. Машыктыруучуну чакырат экен, машыктыруучуну чакырганда ошол айыл келет экен, ошого жайтын бөлүп берет экен. Алар 14-15 жашка чейин баягы машыктыруучу келип айтат экен да, эти сеники, сөөгү биздики деген молдук айткан эмес экен. Ошол балдар машыктырганга. Алар биринчи аттан айрылсаңар, башыңардан айрыласыңар, душмандар башыңарды чаап атат. Аттан айрылсаңар, мекениңерден айрыласыңар, мекениңерди басып алат дейт экен. Аттан айрылсаңар, ата-энеден айрыласың, кулкуң болот дейт экен. Аттан айрылсаң, эжесиң деген кыздарыбыз барча кетип калат. Ошон кентавр деген өзү биздики эле окшойт. Мен бизде жөө аскер болгон эмес да кыргыз. Ошондо айтат экен. Биринчи жыгач өнөрү үйрөтөт экен, баягы уюштуруучу. Жыгач өнөрү. Эриң өзүң чабасың, үйүң өзүң кыласың. Ал убакта базар жок болгон. Анан кийин темир өнөрдү, кылычты өзүң жаса дейт экен. Анан кийин ат үстүндөгү согуштар, анан кийин немелери иши кылып бардык өнөрдү үйрөнүп бүткөндө, мисалы үчүн сыргак менен чубактар 14-16 эле жаштагы балдар болгон. Ошондой эле болгон. Ошон үчүн бул Алымбек бышып жетилген жигит болгон. Аны ошо кичинесинен тарбиялап барган уже. Биздики анау балдар 35 жайын окуп атпайбы азыр мединституттар, канча 10 жыл. 10 жыл бияктан окуп, 10 жыл бияктан окуп, бири үйлөнбөй калып, бири немеге кылып атат. Ошо кичинесинен үйрөтүш керек экен. Азыр мен мына жомок айтам да мен. Садиктерге, Ошол улуттук дымакты кичинесине бериш керек. Кичинесине. Японияларда мен аябай таң калдым. Япондор 3 жашында 1-чи класста окуйт экендир. Өзү билесиңер, 3 жашында. Ошол окутуу, тарбияда дагы улуттук баалуулуктар үстөмдүк кылганбы? Албетте, каада салттыган. Андай кылсаң уят болот. Өзүңөн улуулар сүйлөп атканда сөздү бөлбө деген сөздөр болгон. Сөздү бөлүү менен тарбияландык. Ошон үчүн биз 70-ке чыксак дагы барып кетме чаба беребиз, иш кылабыз, иш кылып үйрөнгөнбүз. Аксакалдар сүйлөп атканда унчукпай турабыз. Аксакалдардын илгерки сүйлөгөндөрүн топтоп алып эми биз бирдеке калтырайлы деп жомок кылып жазып, сценарий кылып ошентип атабыз. Негизи дагы бир нерсе бар экен, бул чындык экен. Эгерде билим алган сукулдабаса эле кыргыздарга гайыптан илим келип турат экен да, карды жаадырса болот экен. Кар жаадырышкан экен. Жаныбарды карап туруп сын кылган экен. Даже мен мына акыркы мерген анан жанкы Толубайды изилдегенде мен тоолорду аралап кеттим. Эски кишилерге жолуктум. Бизчи биринчи орунга сукулдабашыбыз керек экен да. Руханий мирди эле, тоону жакшы көрүш, кошунаңды жакшы көрүш. Азыр мен сүт эшикке бактым эле аябай. Ошо эшкинин айранын иштеп жолдон өткөндөр билсе, жок рахмат дейт да. Бул деген мурунку поколениега шапалак менен бетиңе бир койгон мен бар да. Бирөө кошунанын үйүнө кириш керек. Биздикилер аерде бир байлык жөнүндө сүйлөшпөйт. Чоң аталардын элге кылган өнөрлөрүн айтышат, батырларды айтышат, комуз чыккандарды айтат, сынчыларды айтышат да. Биз жөнөкөй эле өтө кооздоо ойлачы, үйдөгү ата-энеси жомок айтып бериш керек. Илгерки бабаларын айтып бериш керек. Мен таятам мындай болгон экен, мен чоң атам мындай, чоң атамдын атасы мындай болгон экен деп. Карагыла. Эң эле жөнөкөй. Мына азыр жомок айтып атканда, жомок айтты. Мен кичине балдарга айта баштайм да. Анан бир маалда карасам, библиотекадагы мындан угуп отурушат. Өткөндө мына себепчи болду, чоң биздин Султан Раевтар, ошодон келдигилер. Ошол жерде жомок айттык эле, алар сагынып калыптыр да, руханий өздөрү байкабай жомокту сагынып калыптыр. Биз тоого барып айттык эле, Каракойго. Өзбекстандан келген өзбектер укту. Ошондой иштерди кылган адамдар көп, азыр башталып калды. Мына көзүнчө мактап коеюн. Бул мага мынтип айтты, мына Дарыянын эки чекеси этно дем алчу жер болот деп айтты да Топчубай. Кандай болот? Биздин этнобуз болот, бул бирдекенин аркасынан кирсе катуу иштеген киши, эми мына Сузак чайканасын этно чайкана кылам деп атат. Бүтөйүн деп калды. Художниктер дагы башка тема жок. Художник ошо кыргыздын үйлөрүн, кыздар отуруп ырдай турган жерлерин сахнасынан бери жасап атты Сузак чайканасын. Илгерки чайкана болчу эле го баягы.
Алдағы бір өзінше древний Оштың, байырқы Оштың чайханасы эле. Азыр мына ушул окшогондар. Кече бул айтып атат, ошо Сулаймандын немесинен бизди туристтерге же болбосо биздин жаштарга үйрөтүш үчүн асма көпүрө кылалы дедик, экөөбүз сүйлөшүп алып. Экөөбүзгө тең чакты бул сууну кечип жүрөт азыр ошол жерде. Мына ушу Топчубайдын кылгандагы бул ошо биздин тарыхыбызды ошол жерде аксакалдар чакыра турган болду. Аксакалдар ham келип кетти өзү буга. Ошол жерде жакшы темалар сүйлөшөт. Анан биз өзүбүздүн кишилерге айтабыз, небелерге айтабыз. Ошол сиз азыр айтып атпайсызбы, биз ошол жомокко кайрылышыбыз керек экен. Ошо жомокто дагы улуттук баалуулуктарыбызды башына коюп таасир берип айтса, мына эл сагынып калыптыр деп. Бизде дагы кайсы баалуулуктар менен биз ушу улутка дем берип, дымак берип, улутту кайра жаралтууга алып барабыз. Жапа тырмак кете алабыз. Бул мамлекеттик бийликте башталды. Мына сиздер, маданият тармагы, аялдар кеңештери, бирок жапа тырмак коомду кантип жаралтабыз, кайра жаралтууга салабыз. Биринчи кезекте мына азыр Токтош айтып кетти, Сузак чайканасы жөнүндө кичине азын-аулак айттылы, мен кичине кененирээк айтып берейин. Бул Сузак чайканасы 80-чи жылдары курулган элдин ашар менен бүткөн чоң комплекс чайкана. Ал чайканада сөзсүз аксакалдар төрүндө отуруп, байбичелер ошол жерде бир жакшы сөздөр, бири-бирине акыл насаат айта турган, кеңеш айта турган ошол ордо болгон. Учурунда ошол жерде элге үзүлгөн эмес. Азыр ошол нерсени Ош областтык аксакалдар кеңеши чечим чыгарып, ошол аксакалдар чайканасын кайра калыбына келтирүүнү талап кылышкандан кийин биз чыгармачыл топтор шымаланып киришип, азыр этно чайкана кылган атабыз ошол жерде. Себеби ошол учурдагыда ал жерде эмне үчүн этно? Бир эле улуттук тамактар эмес, улуттук кийимчен тейлегендер эле эмес, улуттук каада салттарды ошо ал жерлерде боз үйлөр болот еще. Андан кийин дагы аксакалдар келип ошол төрдө насааткана деп бир комната ачып коелу деп атабыз. Намазканадан өзүнчө, насаатканасы өзүнчө этно сахна болот. Ошол жерде санжырачылар келип санжырасын айтсын. Ошол жерде дагы бир көрүнө турган нерселерди аскияларын айтсын, унутулуп калган. Же болбосо бир насаат катары бир менде ушу өнөр бар эле, ушу балдарга айтып өтөйүнчү деп өзгөчө инсандар болсо, кай жактан болсо дагы келип ошолорду айтканга мындай аянтча сахна түзүп берели деп атабыз да. Бул жерде аксакалдардын эс алуу борбору, ошол аксакалдар ошол жерде айтуу менен кошо бири-биринен таасирлене турган шарт түзөлдү деп атабыз. Мына азыр Жетимишбаев көлдө санжырачылардын музейин ачты. Ошолорду керек болсо чакырып ушул жерде бир аңыз сөз кылайлы. Ошо элге сиңсин, аксакалдарга, элге уксун күндөп түндөп. Манасчыларыбыз ошол жерде манас айтсын, манас театры ошого келген сайын ошол жерде манас айттырайлы деп атабыз. Акындарыбыз ошол жерде айтышын өткөрсүн. Жамакчылар, чоорчулар, кыякчылар, кыскасы баардык мүмкүнчүлүктөрдү ошол жерде түзөлдү. Эже менен неме кылып, бул кишинин баягы уз шагирттери бар да, тигүүчүлөр, оймочулар, алар булар ошол жерге шарт түзүп берели, келип алып ошо кызыккандар үйрөнсүн, мастер-класс сыяктуу неме туристтер келип көрсүн. Ушундай шарттарды кылайлы деп атабыз. Это чоң проект. Ошонун аркасында азыр иштеп атабыз. Кудайым буйруса, бул да оңгу жолдун бир багыты да. Ошол может быть бир бурушту насааткана деп койдук. Жаш жубайлар келсе, жаш жубайлардын кээ бирлери тез эле тарынышып кетип эле семьялар бузулуп атпайбы? Ошол бузулса, ошол жерге келгиле дегендей неме кылып, анан аксакалдардан насаат айтып, байбичелер келип насаат айтып, ошол сөздөр болсо дагы, кечине болсо дагы балдарды калыбына келтирип нукка түшкөнгө, оңгу жолго салган ордо экен. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат. Эми аябай демилгелер сонун мамлекеттик деңгээлде улуттук иш-чаралар ушул Алымбек Датканын мааракеси башталды. Алымбек Датканын саясий көсөмдүгүнүн өзөгү бул ушул Кыргызстандын аймактардагы бардык уруулардын башын бир түндүккө бириктирүү болгон. Мына сиз азыр айтып атасыз, ар тараптан чакырабыз деп. Бул ошонун улантуунун бир жолу экен. Эми калктын калың катмарына түшүш керек. Бул сиз айткан жомок
улуттук баалуулуктарды камтыган жомок ар бир үй бүлөдө айтылыш керек. Биз ушуга кантип жетишебиз? Кыска кайрылууңуздар калкка, кыска бир эки ооздон. Мына биздин айылдарда абдан көптөгөн китепканаларыбыз бар. Китепканалар агартуучу борбор катары ачылган. Учурда окурмандар мурдагыдай көп эмес болуп калды. Мына кече жакында президентибиздин демилгеси менен 100 аталыштагы 100.000 китеп чыгарылып, бардыгы бөлүндү аймактарга. Абдан кооз китептер, тарбиялык мааниси, каада салттар. Биздин китепканачыларыбыз азыр эми окурман келер бекен деп эле отуруп албастан, элди кыдырып, айылдарга барып, баатыр энелер, үлгүлүү үйлөргө барып, ошолордун акыл насаат жакшы сөздөрүнө тарттырып алып, өздөрүнүн жанагы аламдашуудан да артта калбашыбыз керек. Социалдык баракчаларын ачып, ошого жүктөсө, ар биринин колунда телефондор бар. Ошолор аркылуу дагы уккан жаш муундарга мындай таасирдүү болот. Ошол айылдардын ичинде, элдин ичинде иш жүргүзүш керек. Пикириңиз сиздин? Кыска. Менин оюм боюнча ушу жакшы адамдарды даңазалагандан чарчабашыбыз керек. Кыргыздын жанагы сөзү бар. Кадырга жетүү бабалар туу туткан касиет. Ушул касиетти биз сактап калышыбыз керек. Мына окшогон кыска нуска китептерди чыгарып, жаштарга таркатышыбыз керек деп ойлойм. Сиздин пикириңиз кыска. Ушул садиктердин мен билишимче мына бакчалар, бала бакчалар. Бала бакчаларда ошолорго жомок айтамдан аба келди деп аябай сүйүнүшөт. Кээде ата-энелер бир күнү ата-энелер келди ошолорго жомок айтып бербейсиздер деп. Жомок айтып берсем бирөө да жомок билбейт экен. Саанын кийинишкен сулуу биздин келиндерибиз бирөө да жомок айтпайбыз дейт. Айткыла дедим, боюңар басып. Эң силер жакшы көрөсүз дедим. Жомокту мына акындар айтышып атат го, манасчылар, Манас театр ачылып калды, акындар төгүп атат. Ошол сыяктуу жомокту көтөрүш керек. Апыртпасы менен кошуп, баягы чакырса бара бересизби бардык жакка? Мен даже мына детский библиотека наркы немелерге кээде жалынып атам. Мен 2-3 күн мага убакыт бергиле, мен келбей турайын, дагы ишим бар эле деп. Сон жомок унутулуп калды. Муну мамлекеттик деңгээлде немелерди уюштуруш керек. Мектептер аралык, айылдагы жакшы жомок айылган бизде байбиче келиндерди айттырыш керек, балдарды айттырыш керек, мунучу чыгарыш керек. Жомоктун ичинде дагы ушул бардык биздин каада салтыбыз бар. Тарбияны уңгу жолго кадам жомоктон. Сиздин кайрылууңуз акыркы? Менин кайрылуум уңгу жолго мен үй бүлөнү чакыргым келип атат. Үй бүлө кеңешиш керек. Биз кимбиз? Улутпуз. Улут болгондо да байыркы улутпуз. Биздин баалуулуктар бар. Мына жакында мен кызымды турмушка чыгарарда үй бүлөлүк кеңеш болду дагы. Анан ошол жерде ар кайсы нерселерден улам мен айттым, сепке кыздын себине мен китеп берейин дедим. Китепти манас, ал жерде тарых, санжыралар, адабий китептердин бүт баары 3 куржун китепти ошол берип отуруп бир топ нерселерди айттым да, анан улуттук баалуулуктарды камтыган кийимдер, тойдо дагы бир ушундай өзгөчө өткөрөлү деп улуттук семья, үй бүлө ошо баланы тарбиялаганда, турмушка чыгарып атканда, мектепте окутуп атканда дагы үй бүлөлүк улуттук уңгу жолго багытташ керек. Рахмат, бизде бүгүн түз ободо ошо ким болгонбуз, ким болдук, кайда баратабыз, уңгу жолго кантип түшөбүз деген улуттук доктринаны талкуулоого Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жумагүл Урайымова, Кыргыз Республикасынын маданият министринин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Топчубай Доспаев, Ош облустук аялдар кеңешинин өкүлү Буажар Казыкканова, ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Токтош Абыкеев катышты. Албетте, уңгу жолго кайтуу бул ар бир үй бүлөдө. Токтош Абыкеев айткандай, биздин бүгүнкү коноктор айткандай, үйдө жомок айтуу, улуттук баалуулуктарга маани берүү менен балдарды тарбиялоо. Ошол эле учурда быйыл 225 жылдыгы белгиленип жаткан Алымбек Датканын бейнесине кайрылуу менен биз балдарды үй бүлөдөн уңгу жолго кадам салдырабыз. Сиздер учур маселесин көрдүңүздөр, саламатта калыңыздар.